Алмазбек Акунжанович, мен да сізді құттықтайм. Тажрибаңыз мол, ишти жакшы алып кетесиз деп ишенем. Эми мына бүгүн 2-3 коллегам нарындагы мектептин абалын айтып кетишти. Ол контейнерге коюлган кеңеш мектеби деп. 2014-жылы ушундай абал Өзгөн районунун Төрткөл айыл өкмөтүндөгү Бостон айылында болгон. Мектеп жарылып, балдарды чатырга чыгарып, андан кийин мечитке, клубка, элдердин үйүнө бөлүштүрүшкөн. 14-жылдан бери ошо курулуш бүтпөй келет мына. Элдин чыдамдуулугуна рахмат. Айласы жок элдер үйүнөн чыгаргандан кийин жана жаракка кеткен мектепке кайра окуп атышат. Ушу жерден 2 премьер-министр убада беришкен. Мухаммед Дүйшекевич былтыр 18-жылы айтты. Улукбек Зулпукарович 19-жылы май айында мектеп бүтүрөбүз деди. Мына азыр сентябрь, 1 сентябрга да мектеп ачылган жок. Пландалган акча да бөлүнбөйт атат. Планда жазылып турат, акча бөлүнбөйт. Эмне себептен түшүнбөйм. Сөз ушундай социал тармакка чыгып, ызычуу болуш керекпи ошол мектеп бүтүш үчүн? Же элдер көчөгө чыгыш керекпи? Бул маселени премьер-министрге чоң саламды айтып, Алмазбек Акунжанович өзүнүн убадасын эстетип, ушул отчет убагында да айтылган. Мына мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчисин бир жумадан бери таппайм мен. Эмне болду деп сурап коюш үчүн. Комитеттин 2 чечими бар, жогорку кеңештин токтому бар. Мында өкмөт кайсы жакка атат өзүчө, эмнени карап атат? Мына бүт даяр турат, мектепти ачыш керек. Жарыбаган акча калган, ошону берсе мектеп ачылат. Экинчиси Өзгөн районунун Куршап айылында номер 62-нчи кесиптик лицей бар. Жетекчисинин үстүнөн көптөгөн арыздар келип атат. Убагында Кыргызстандагы мыкты лицейлердин бири болгон. Мына 10 жылдан бери лицей ошол бүгүн жок болуп кетүүнүн алдында турат. Жетекчисин кызматтан алсын десе, сөгүшү бар, строгий выговору бар, аны кызматтан албайт экен эч ким. Мына Токой чарбасынын башчысын да ошентип кызматтан албай жүрүп, взятка менен кармалып камалды. Бул жигиттин да убалына калышпасын ушу иштен албай жүргөндөр. Билим берүүмүсүн айтып койсоңуз. Алмазбек Акунжанович, ошол лицейдин жетекчилигин кызматтан алуу боюнча маселени карап чыгышсын. Өтө керектүү маселе, себеби кесиптик лицейлер бүгүнкү күндө ушул жаштар үчүн өзгөчө жанагы кесипти үйрөнүү үчүн аябай керектүү окуу жайлардын бири.